Орозодо китеп окугуңуз келип, бирок кайсыл китептерди окууну билбей жатсаңыз, анда бул видео сиз үчүн. Орозо ушундай нерсе го, жан дүйнөң ачылыш керек, көбүрөөк убактың ибадатка бөлүнөт. Адамдык сапаттарыңды дагы бекемдей турган бир учурда, анткени жалган айтпашың керек, бирөө менен конфликтке барбашың керек, бирөөнүн көңүлүн оорутпашың керек деген. Адамды асыл сапаттуу инсан кылууга сонун бир мүмкүнчүлүк да түзгөн. Эң биринчиси асыл адам болгон биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны жана жашоосу чексиз нур китеби. Кандай адам болушубуз керек, кандай моделдеги үлгүдөгү адамды, кайсы адамды ээрчишибиз керек, айтор бүт баардык суроолор мына ушул жерде башталат. Жүрөктөрдүн ачкычы. Бул имам Газалинин китебиде Мукашафатул кулуб деп аталат экен бул китап. Адамдын жүрөгүндөгү асыл сапаттарды, жабылып калган асыл сапаттарды ачуу үчүн даанышман бир китеп десек болот да. Китеп аларда дагы баса белгилей турган нерсе, бул жакта печати бар да. Бул китеп Кыргызстан мусулмандардын дин башкармасы тарабынан тастыкталган деп номер 85 лицензия. Ар бир китеп аларда ушунусуна көңүл бөлүп, булар динни бурмаланган эмес, башка агымдарга кошулган эмес деген тастыкталган деген белги болот. Биздин ар бир мусулмандын парзы болгон, ибадаты болгон намазыбыз. Мына ушундай намаз деген китеп бар. Мен өзүм дагы окуп чыгайын деп атам, анткени биз намазда билбеген ушунчалык сонун бир керемет бар. Эгер бир ишти жасай албай жүргөн болсоң, кыла албай жүргөн болсоң, менде ушундай болот. Ал иштин жакшы жактарын, пайдаларын көрүшүм керек да. Мисалы, мен эмне үчүн эрте турушум керек? Эрте турбай уктаган таттуу да. Базадан басымдуураак келет да. Эрте турсам мен көбүрөөк өзүмө убакыт бөлөм, китеп окуйм, физзарядкамды жасайм, намазымды окуйм. Ошентип мен таразам дагы да оор болуп кетип да, бул уже неважный болуп калат да. Анын сыңары биз дагы намазыбызды бекем болушу үчүн, эмне үчүн окушубуз керек болгонун, сезимдүү осознанностька келиш үчүн ар бир нерсени терең талдап билишибиз керек. Мурда айткам, Кемел адам жана Жаштык казынасы. Эгер окуп бүтүп калсаңыз, ушул эки китепти дагы окусаңыз да болот. Кемел адам бул адамдык сапаттарда мыкты адам дегенди түшүндүрөт. Жаштык казынасы болсо, ушул орозобуз, мисалы, былтыркы орозону туттук, же тута албадык, кайтор өтүп кетти да. Быйылкы орозо бул дагы биздин бир учурубузда кийинки орозого жетишибиз, бул мүмкүнчүлүк болуусу, болбосу, ден соолугубуздун болуусу бизге бүдөмүк болгон үчүн